Салам достор, бүгүн мен сиздерге Mi аккаунтту кантип ачат ошону көрсөтүп бермекчимин. Бул Mi аккаунт Redmi телефондорунда, Mi телефондорунда болот. Бул сиздин номериңизге регистрация болгон болсо, ошол номер аркылуу кантип ачат ошону көрсөтүп бермекчимин. Мына Mi аккаунт Activate деген жерге киргенде акыры 48-47 деп турат. Ушул мисалы 48-47 ушул номерди билсеңиздер, ошону башка иштеген телефонго салабыз. Ушул номерди иштеген телефонго салабыз дагы браузерге киребиз. Браузерге кирип бул жерде Mi аккаунт сброс пароля деп жазабыз. Mi аккаунт сброс пароль деп жазганда мына биринчидеги сайтта өзүңүздөр караңыздар. Биринчидеги сайтка киребиз. Бул жерге мына жерде жазылып турган номерди толук жазабыз. Албетте +996 деп анан номерди жазабыз. Номерди жазганда чыкпай калса, сиздин номериңиз 0 кошо жазсаңыз чыгат. Эгер чыкпай калган болсо, мен бул жерге номерди жазам. Мына Mi аккаунтка привязка болгон номерди жазам. Кырк 47 акыры номерди көрүңүздөр. 8 анан 48-47 болуп турат акыры. 0748-48-47 басабыз. Ушул номерде Mi аккаунт бары жок текшерип турат, яғни робот. Сүрөттө кайсы сүрөттө мостор бар тандагыла дейт. Тандайбыз. Ушуга отправить дейт. Отправить басабыз. Сим картага код келет. 181-343. Ушул кодду могу жерге жазабыз. 181-343. Жаңы пароль создавай этебиз. Бул жерге мен бир пароль жазайын. Мен бул жерге мындай пароль жаздым. Пароль жаздырып отправить кылабыз. Уже сиздерге жаңы пароль түзүлдү. Назатты басып, бул телефонду коебуз. Бул телефонду Wi-Fi улай, сөзсүз түрдө Wi-Fi улап, мына open setting деп Wi-Fi-га сөзсүз түрдө улаңыздар. Wi-Fi улап туруп Activate басабыз дагы. Бул жерге азыр биз бул жактан түзүп алган парольду бул жака жазабыз. Ошол түзгөн парольду мен бул жака жаздым. Жазып Activate кнопкасын басабыз. Телефон ачылды достор. Mi аккаунтту ушинтип номерге регистрация болгон болсо, ошол номерди билсеңиздер, ушул жол менен ачсаңыздар болот. Бул эң оңой жолу. Азыр биз дале кылсак Google аккаунт сурашы мүмкүн. Google аккаунтту кантип ачат, описанияда видео ролиги бар, кирип көрсөңүздөр болот. Азыр дале кылганда Google аккаунт сураш мүмкүн. Google аккаунтка дагы отдельный бир убакыт берет, 5-10 мүнөттөй ачканга. Ошол бизге видео жүктөгөндө сураныс көп, видео мүнөттүн узакты жүктөгөнүңүз кызыксыз болуп калат деген
Nimeler bizge көп келип атат. Ошол себептен биз видеону болушунча азыраак кылып жүктөп атабыз. Описанияда ушул Google аккаунтту кантип ачат жана бетиндеги паролун, телефондун паролун кантип ачат, описанияда видео роликтери бар, кирип көрсөңүздөр болот. Эгер видео сиздерге жакса, класс басып, жана ошондой эле досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.